Эми билим берүү тармагында бул республика боюнча системалуу түрдө көйгөй бар десек болот. Бүгүнкү күндө шаарда аябай мүмкүнчүлүк көп. Анткени шаар эми өзүнүн бюджети бар, өзүнүн эмеси бар эмеде. Ошол үчүн шаарда эми ал үчүн ошол жетекчинин эрки гана керек. Ал жетекчи албетте кайдысыдан сүзүп барат. Вот ошол эрктүү жетекчи, көрөгөч жетекчи гана бул оптималдуу экономиканы түшүнгөн, ошол ар кандай жагдай бюджет толтуруунун жолдорун билген гана жетекчи, адискөй жетекчи болсо, ал шаардын бюджети көбөйөт. Вот ошол үчүн биз кайсы бир партиянын же бийликтин кызыкчылыгы же мындай бир дебестен принципке туруп ошондой жетекчини таап шаардын башчылыгына шайлап, анан ошол бюджетти биз партиядагы идеологиянын негизинде көтөрсөк болот. Партиянын баягы алдын ала түзүлгөн программа боюнча. Билим берүү тармагында дагы убагында баягы мугалимдерге, башка дагы бир кызматкерлерге коммуналдык услугалардан жардам болгон, мына ушул маселелер дагы кайдыгер эмес колго ала турган партия деп ойлойм. Мен ушул маселени көтөрөт элем. Анткени эгерде шаардын мүмкүнчүлүгү болуп аткан болсо, ушул маселелерден жардам берсе дагы мугалимдердин айлыгын көтөрүп койгондой эле бир жеңилдик болот да. Анткени баягы жылуулукка, башкага айына канчалаган акча келет, айлыктын жарымын ошол жака берип коюп отурганда мугалимдер кыйналган учурлар бар да. Ошол маселе дагы биздин билим берүү тармагындагы Ош шаарындагы кызматкерлердин бир жакшы өүлгү болот эле, баягы мугалимдерге стимул болупчу. Ушул маселени көтөрөт элек. Чындыгында мурдагыдай калыбына келтирүү шаардын бюджети жетип аткан болсочу. Мисалы бүгүнкү күндө шаарда, Ош шаарында, Кыргызстанда жападан жалгыз шаар баягы өзүнүн ипотекалык үйлөрүн куруп аткан. Анан ушул жерде мен дагы ипотекалык баягы үй кезекке туруп койгонмун негизи. Анан ушул жерде карап көрсөк, бул эми менин оюм. Ипотекалык үйлөрдө 3 комната, өзү дагы аянты чоң квадрат метри үйлөр курулуп атат да. Ошону дагы биз сунуш киргизет элем да, минималдаштырып, анткени жаш мугалим, үйгө жетпей жүргөн мугалим, ал 3 комната баягы шикарный үйдү каалабайт. Ал эптеп бир комната үй болсо, бала чакасы менен кирип, ошол жерде тирлик кылса деген, анан кийин мүмкүн аны чоңойтат. Азыр ошол биз ипотекалык үйлөрдү дагы оптималдаштырганга сунушум бар эле да. Канчалык бир квадрат метрим аз болуп, ошол квартиранын санын көбөйтсөк, азыр кезекте тургандар мүмкүн болушу керек жетет эле. Ушундай дагы маселелерди көтөрсөк деген ой бар. Анан Улуттар биримдиги партиясын тандаган себеби бул негизи тажрыйбада көрсөткөн партия, 10 жылдык тарыхы бар. Айрыкча Ош шаары үчүн өтө чоң иштер жасаган Мелис Мырзахматов Жошбаев башында турган партия да. Куруп биринчи башында эле түзүлүп алып туруп, мындай нерселер жасайбыз дебей, ошол нерселерди жасап туруп, анан кийин чыгып аткан партия деп ойлойм да. Ошон үчүн мен ушул партияны тандадым.